30-сунда ороо корбогон, 40-ында кырман чаппайт. Bulbulumay, bulukkan kurumay, bu geçti. Эң жакшы жазаган ыкмам Верчука болчу да. Биз кыла алабыз, иштедик, дагы да иштейбиз. Өзгөдөн өркүндөткөн билимин колдонуп, өлкөгө өзөктүү салымын кошууну максат кылган каарманыбыз Таалайбек Айталиев депутаттыкка аттанган талапкерлердин катарында. Бир жакшы сөз бар эмеспи? Саясатка сен аралашпасаң, саясат сага аралашат депчи. Анысы кандай уже бул убакка чейин билимди да алдык, иш тажрыйбам дагы бар. Эми ошол алган тажрыйбаны баардыгын, илимимди, билимимди элге кызмат кылайын деген ниетте ушул саясатка аттанып атабыз. Анан Алым Токтомушевдун бир Жол бүгүн деген рубрикасында бир жакшы бир макалада айтып өткөн сөзү бар да. Кимдин $20,000 болсо депутат болом деп аракет кылып, $50,000 барлар президенттикке талпынгандар да бар депчи. Алардын эч кандай бир көөдөнүндө эч нерсеси жок. Адамдар деле ошондой саясатка аралашып атканын карап туруп, ага караганда мен ушул убакка чейин алган билимим, иштеген тажрыйбам, чет мамлекеттердин баардыгын кандай жол менен өнүгүп келе жатат, ошолордун баарын көрүп, сезип туруп, анан кийин ошол тажрыйбамды ушул саясатка аралашып, бир команда менен бир элге өзүмдүн жардамымды берсем деген ниетим болуп атат да. Дагы Кыргызда жакшы макал бар эмеспи? 30-сунда ороо корбогон, 40-ында кырман чаппайт депчи. Азыр биздин иштесек ишке, ашасак ашка тойбой турган убакта бир эл үчүн, жер үчүн кызмат кылалы деген ниетте да. Кыргызстанды алга сүрөгөн алгылыктуу иштерди аркалап, өлкөнүн өнүгүү жолун аныктоо Таалайбек мырзанын негизги максаты. Азыр биз могу шайлоонун астындагы платформабыз бул жердин касиети, суунун баркы, элдин эрки деген ураан менен чыгып атабыз. Бул жердин касиети деген сөз азыр мисалы үчүн жер чегара маселесине кайрыла кетсек, канча деген чегара кошуна мамлекеттер менен чегарабыз алиге чейин такталбай келет. Ошол союз учурунда иштелип келген 200 миңге жакын гектар жерлерибиз ошол союз таркагандан баштап иштебей калды да. Ошолорду жандандырып, жер эне бизди багат. Себеби дегенде биз Кыргызстан азыркы убакта агрардык мамлекетпиз. 75% элдин ошо жер менен оокат кылат да. Ошол эле айылдагы мугалим, ошол эле врач же милиционер болобу, башка тармакта кызматта жүрсө дагы ошол жерден жер иштетип эмгектенип келатышат да. Анан суунун касиети бул бизде канча деген көп сууларыбыз сыртка агып кетип атат да. Ошолорду бир үнөмдүү пайдаланып, электр энергиясын чыгарып, биз дагы ушундай жакынкы, алыскы кошуна мамлекеттерге электр энергиясын, сууну дагы товар кылып сатсак болот да. Ошону менен бирге элдин эрки деген бул ошонун баардыгын, эгерде жердин касиетин түшүнсөк, суунун баркын билсек, эл эрктүү болуп, иштерман болсо, ошондо биздин коом бир алдыга жылат деген ишеничтебиз да. Мээнетке чадамга мезгил тынчтык бербей, улам алга умтулуп, убакыт менен жарыша жаңы бийиктиктерге талпынат. Биз бул убакка чейин биз иштедик. Ошону кылдык. Бийликте турбай туруп, ошол айыл чарба тармагында болобу, спорт, улуттук оюндар тармагында болобу, же саламаттык сактоо тармагында болобу, билим берүү системасында биз алгылыктуу иштерди кыла алдык. Биздин эгерде бийликке келип калсак, Кудай буйруп өтүп калсак, биз кыла алабыз, иштедик, дагы да иштейбиз.
чыккандан күн батканга чейин жумуш менен алек. Эртеден бери көп болуп отуруп, биздин каарманыбыз Таалайбек мырзанын ар тараптан ишмердүү инсан экендигине таң бердик. Балким ал Корея элинин мээнеткеч сапатын өзүнө сиңирип алгандыр. Күнүнө бир нече жолугушуулар, жаңы максат, жаңы бийиктиктер. Анын баарын багындыруу талапкер үчүн анчейин деле кыйынчылык жаратпайт көрүнөт. 제가 키르기스탄 와서 만난 사람들을 많이 만났는데 나를 가장 믿어주는 사람이 달라이 사장님이고 내가 만난 사람 중에 키르기스 사람 중에 제일 좋은 사람이 달라이 사장님이세요. 그래서 지금 국회의원 출마하시는데 꼭 당선되길 저도 바라고 있습니다. 정말 좋은 사람이 정직하고 좋은 사람이 국회의원이 당선되면 이 나라가 발전하는데 아주 도움이 됩니다. 한국 사람들이 이 나라 와서 키르기스탄 와서 보고 처음에 이전에 잘못된 정권들이 이 나라를 위해서 일하지 않고 자기를 위해서 일한 걸 보고 많이 마음이 아팠었어요. 한국은 키르기스탄보다 훨씬 못 살았지만 좋은 사람들이 정치를 했기 때문에 지금까지 발전할 수 있었기 때문에 저 개인적으로는 키르기스탄의 이번 선거에 좋은 사람들이 당선이 돼서 키르기스탄이 발전하길 간절히 바랍니다. Кылган кызматын кадырлаган, ишин илгерилеткен жубайы. Ким баласың? Атам баласын. Атаң аты ким? Талай. Фамилияң ким? Акадик той Талайбек абы. Уруң не? Кучу. Ураның? Манас. Бир уул бир кыздын үлгүлүү атасы. Билгенин үйрөтүп, балдарын балапан кезинен мекенин сүйүүгө үндөйт. Биздин каарманыбыз ал кездеги жөн гана тентек Таалай Талас облусунун дал ушул Кара Суу айылынын көчөлөрүндө чүкө атып чоңойгон. Ошол кезде чаң көчөдө толтура топурап чуркаган жаш балдардын катарында жүргөн Таалай мырза азыркылардын алдыңкысы болуп, эл үчүн кызмат кылган эр азамат болоорун билди экен. Кандайсыздар? Түшүм кандай бул? Жакшы. Техника кандай? Жакшы эле иштеп атабы? Он 15 МТС ачтык. Ошол МТСтин бирөөсү мынакей Кара Суу айылына ачылып, Чыбык минип көчө бойлой чуркаган ойнолук бала мына бүгүн өлкөмдү өнүктүрөм деп депутаттыкка аттанып отурат. Калкыма кызмат кылам деп камданган уулу тууралуу эненин учкай сөзүн угалы. Кореяда жүргөндө деле жанагы аспирантурада окуп атканда мен кыргыз келинчек айтат да, мен Кыргызстан үчүн иштешим керек деп, ошол жанагы тил билбеген балдарга жардам берип, кыргызмын деп жүрөгү сокчу да, ошол жактан эле. Бул өзү патриот болчу мектептен деле. Анан мен ошол жакта жүрүп Кыргыздардын немесин колдоп аткандан кийин ошолорду Кыргызстаным үчүн күйүп аткандан кийин демек мен өз элиме келип, тил билсем, ишкана атсам, мен ушуну өзүм үчүн эле пайдаланбай, элге да бир керегим тийсин, элге да ушу өзүмдү сынап көрөйүн. Кыргызстан деген ушул чакан мамлекетибиз мынтип өнүгүп өссө экен,
башка мамлекеттердей болуп жанагы Түштүк Корея, жана Америка ушулардын баары бизге окшогон адамдар да ошолор деле ушул эмгектин аркасы менен жеткен да. Таалайбектин так илимдерге болгон кызыгуусу алгачкы А тамгасын үйрөнүп, мектеп босогосун аттаган деле байкалган. Күйүмдүү баардык жагынан улуусуна болобу, кичүүсүнө болобу, ар биринин проблемасына башын оорутуп, мындай жүрөгүнөн кабыл алып, ар кимге колунан келишинче жардам бергенге аракет кылат да. Анан Таалайдын математик болуп калган, бул кичекейинен эле 1-класска барганда эле 1 сомдон чогулткула деп ошентсе Таалай жолдон 3 тыйын таап алган эжекесине барып, эже мына мен 3 тыйын алып келдим, эми эртең 97 тыйын алып келем деген да. Анан ошондон улам эле биз күлүп эле бул математик болот экен деп элестетип калчубуз да. Биздин талапкер Таалайбек Айталиев дал ушу өзүңүздөр күбө болуп турган физика математика багытындагы Манас лицейин кызыл аттестаты менен аяктаган. Китептабыда кунт коюп окуганды, ошондо эле эсепти көп чыгарганды жакшы көрчү да. Мисалы ал кетип баратканда мындай кылчу, катар менен математиканы катар менен кетип барат эсепти биринчиден 1-номердон 10-номерге чейин эсеп чыгарганда, бул ошо 9-сына келип токтоп калганда 10-сына эч качан өтчү эмес. 9-сын чыгаргандан кийин барып 10-сын өтчү да. Ушундай бир өжөрлүү бала болчу да. 1993-2003 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин математика информатика жана кибернетика бөлүмүн, 2003-2005 жылдары алгебра, геометрия жана топология илими боюнча магистратураны артыкчылык менен аяктаган. Таалайбектин табити так илимдерге ыктап турса да, башка тармакты да өздөштүрүүдөн баш тарткан жок. Аны менен катар бизнести башкаруу жана айыл чарба тармагы боюнча адистикке ээ болуп, англис тилин мыкты өздөштүрүп, 2010-2013 жылдары Кореяда финансы кредит бөлүмүнүн аспиранты болгон. Өсүп өнүккөнүн, алардын билим системасы, илим билим системасы, элдин маданияты, көчөдө өзүн өзү алып жүрүү абдан өтө жогорку деңгээлде экен да алардачы. Окуу системасына кайрылып кете турган болсок, мисалы үчүн биз окуп жүргөндө сессия убагында библиотека, китепканаларда орун жок болуп калат да. Ушундай бир ынтызарлык менен окушат ал жактагы студенттер. Анан кийин биздикинен айырмачылыгы ал жакта ошол жогорку окуу жайында окуу системасы баардыгы контракттык негизде болот да, акча төлөп окушат. Бизде болсо эмеде баягы биздин психология калыптанып калган да. Эгерде эмеде контракт төлөсөң болду, окубай эле койсоң болот деп контракттан контрактка чейин бүтөт дегенчи. Жок, аларда андай эмес да. Анан корей студент досторум бар, ошолор менен сүйлөшүп, биздин Кыргызстандагы окуу системасы жөнүндө бизде ушундай мугалимдерге пара берип коет деген сыяктууларды айтсаң, бир аларга таң калыштуу нерсе болот да. Өзгөдө жүрүп, өзүнө окшогон мээнеткеч мекендештери менен биргеликте диаспора түзүп, кыйырда жүргөн кыргыздарга ар тараптуу колдоо көрсөтө алды. Диаспоранын эң негизги максаты ошол биздин Кореядагы жүргөн жарандарга баягы эң элементарный эле ошол которуп берүү, тилди жакшы түшүнбөйт, которуп берүү, кээ бирки заводдордун директорлору айлыктарын аз берип койгон учурлар болду. Ошолорду баягы мыйзамдын негизинде изилдеп барып 13-чү зарплата деген болот, 13-чү айлык деген. Ошолорун бербей койгондор болот. Ошолорду алып бердик. Андан тышкары биздин дагы ошол Кореяга чыгып турмушка чыккан кыздарыбыздын тагдырлары абдан эме болду да, көйгөйлүү болду да. Ал жакта жүргөндө мен өзүмдүн оюмда бар болчу, бир ошол жактагы студенттик күнүмдү бир 15 мүнөттүк бир тасма кылып тартсамбы депчи. Анан Тагай Өзбеков, Нурбек Кожобеков деген
Кожобаев деген балдар дагы ошо мигрант болуп иштеп калышты. Алардын кичине баягы ушул кино жагына бир аз таланты бар экен. Сунуштарын айтып калды да, Мекендештер деген кино тартпайлыбы депчи. Анан ошол Мекендештер деген кинону биз 9 ай тарттык. Кореяга барган, турмушка чыккан кыздын тагдыры. Мигрант болуп иштеп барган жөнөкөй кыргыздын башынан өткөргөн турмушу. Ошол эле убакта студент кандай күн кечирет. Ошол менен бирге Кореянын маданияты менен Кыргызстандын маданиятын салыштырып бир толук метраждуу 1 саат 45 мүнөттүк кино жараттык да. Биздин Өнүгүү прогресс саясий партиясынын программасында спортту жана улуттук оюндарды өнүктүрүү бар. Ошонун негизинде биз республика боюнча дагы көптөгөн жумуштарды аткардык. Биздин айылда дагы Грек-Рим боюнча Борцовский залга дагы Өнүгүү прогресс партиясынын чоң салымы бар. Мынакей азыркы учурда бул жерде биздин 50гө жакын жаш өспүрүмдөр машыгып тарбия алып жатышат. Биздин максат ушул дени сак, дени чың жаштарды көтөрүү. Эгерде ошол адамдын дени чың, дени сак болсо, өнүккөн туруктуу өлкө болот деген чоң ишеним бар. Ушул биздин эки балбаныбыз дүйнө жүзүнө жолдомо алып, бирөөсү жаш өспүрүмдөр арасында боюнча Каныбек уулу Эрмек деген жигитибиз дүйнө жүзүнүн биринчилигине Босния мамлекетине барып 8-чи орунга жетишип келди. Талай байкеге чоң ыраазылык билдирмекмин. Анткени быйыл Бразилияда өткөн чемпионат мирага бир балабызга өзүнүн жанынан көмөк көрсөтүп, акча жагынан жардам берди. Дени сак жашоону колдогон Таалайбек жаштайынан өзү да күрөш менен машыгып, бир нече мелдештерден мыкты сат алган. Грек-Римдин күрөшүндө баргандар колду кыска иштеш керек. Колду кыска, мынтип эңкейбей, стойка деген мындай болуш керек да. Анан кийин бул жерде мына левушка деген бирөө кармап туруп Таланттуу талапкер таң калтырганын токтоткон жок. Жигитке 70 өнөр аздык кылат деген макал дал ушу Таалайбек мырзага тиешелүү сыяктанат. Жашайсың жаш булбул токтобогон, жашоодо жан жок эй боздобогон. Жашыймын көп эстеп ал күндөрдү, жаштыгым жаштыкаң эй окшобогон. Сайрашың өткөндү эске салып, санар каймал күндөр четте калып. Булуган булбулдай сени жоктоп, буйруксуз күндөрүмдө жектеп алып. Мындан 4 жыл мурда Мелис Эркинбек мырза менен биргеликте чакан ишкана түзгөн. Ал эмне болгон ишкана? Ал кандай тармакта иштерди алып барат? Бул тууралуу азыр сиздер менен бирге таанышабыз.
башталган кезде деген экөөбүз жаңы башталган кезде офистин арендасын бир 4 000 5 000 сом арендасын төлөй албай башында аябай кыйналганбыз. Отуралы десек креслобуз жок, же диваныбыз жок, же столубуз жок. Түндөп стол жасадык таң атканча эң башында башталганда ошентип. Анан Кудайга шүгүр эми акырын биздин эмгегибиз менен, аракетибиз менен иш жылып келатат. Талайды мен Кыргызга кызмат кылсам деген, Кыргызга тарыхта калчу инсан болсом деген ички кыялдарын, ойлорун билем. Талай өзүнүн жумушун абдан мыкты билген адис, тилди абдан жакшы билет. Сүйлөшүүлөрдү жогорку деңгээлде өткөзөт. Эми бизнесте деген эң негизги бул сүйлөшүүдө, партнерлор менен сүйлөшүп, ошолор менен бир максаттарга жетиш керек. Ошону Талай аябай жакшы аткарат. Фильтрлер барбы? Жана мага фильтр керек эле. Воздушный фильтр барбы? Воздушный кайсыга? Кундай 5 Дайыма ишине так. Айтор келген кардарлардын баары ыраазы. Өнүгүү партиясына өзүнүн кандидатурасын коюп аттыр. Бул достоин деп эсептейм. Себебинде азыркы убакта бизге ушундай тың чыган Кыргыздын жаш жигиттери, иштарман жигиттери ошо бийликке келсе, депутат болсо, ошо эки өндүрүштү алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүгү чоң булардын. Отузунда орогор болгон, 40ында кырман чаппайт. 지금 만들어서 나왔다. 이제 여기밖에 없다. Bulbulumay, bulukkan kurgurumay, bu geçti. Эң жакшы жазаган ыкмам Верчука болчу да. Талыкпай талпынган талапкерибиз Таалайбек Айталиевдин таасын оюн талдап, барандуу иштерин баалай турган мезгил деле алыс эмес. Калкыма кызмат кылып, мамлекеттин азыркысын гана эмес, элдин эртеңкисин ойлогон Таалайбек мырзадай патриоттордун талапкер болушу эле өлкөнүн өнүгүүгө карай жасалган чоң кадамы. Биз булууга чейин биз иштедик. Ошону кылдык. Бийликте турбай туруп, ошол айыл чарба тармагында болобу, спорт, улуттук оюндар тармагында болобу, же саламаттык сактоо тармагында болобу, билим берүү системасында биз алгылыктуу иштерди кыла алдык. Биздин эгерде бийликке келип калсак, Кудай буйруп өтүп калсак, биз кыла алабыз. Иштедик, дагы да иштейбиз деген.